Арыбыңыздар урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо өткөн жумада аябай көп нерселер болуп кетти. Мен албетте баягы күнгө видео чыгаратып көнүп калган болчумун. Сизди да көндүрдүм окшойт, бирок мүмкүнчүлүк болбой калды. Аябай кызуу күтүлбөгөн жумуштар чыкты. Ал жумуштарды мындай жасаганга көп эле убакыт кетти. Андан сырткары дагы күч да калбай калганда, андан кошумча ишти жасаганга. Бирок ошо иштер бүттү. Азыр болсо карайлы эмне болгону. Так акыркы видеом чыгарганда ошо Аляскада жолугушууну күтүп аткан болчубуз. Аляскада жолугушуу өттү, бирок ал жолугушууда бүт дүйнө жүзүнүн серепчилери, саясат тануучулар айтуусу боюнча жеңиш Путинде болду. Анткени Путин изоляциядан чыкты, өзүнүн мындай дүйнөгө керектигин көрсөттү жана мурун аны баары ушундай изоляция кылышканда, мындай баарына кошпой коюшкан өзүнүн коомуна, коомчулугуна, эл аралык лидерлердин тусовкасына, мындай айланасына кошпой коюп, андан сыртка чыгарып салышканда, эч ким аны менен жолукпай, эч ким аны менен сүйлөшпөй, ар кандай баягы санкция салып, бир топ эле мындай кыйынчылыкты туудуруп ушинталашканда, азыр болсо ошо мына көрдүңөр, мен изоляциядан чыктым. Мынакей мага Америка Коңшу Штаттарынын президенти келип атат, мен чакырып атат, Аляскага мен барып атам. Мынакей римский статут иштебей эле, эч ким мени мындай арестке алган жок. Мынакей кийиме керек болсо дагы эле ошо дүйнө жүзүндө чоң саясатчымын деген ушундай бекемдөө кылды да Путин. Албетте Трамп бул жерден утулгандай болду. Трамптын абийири айрандай төгүлдү. Анын баягы бүгүнкү күнү ошо авторитети аябай начарлады. Жана ошо Трампты Америка Коңшу Штаттарынын тарыхындагы эң алсыз президент деп айтууга дагы жетишишти көп журналисттер. Ошо менен бирге болсо да Джей Ди Венс жакынкы эле арада айтып атат, жок, бул деген сүйлөшүүлөр аябай жыйынтыктуу болду. Путин баш ийип берди дейт да, кошумча шарттарга баш ийди деп айтып атат да. Бирок дүйнөлүк кайра эле ошо басылмалардын жана серепчилердин айтуусу боюнча эч кандай баш ийген жок да Путин. Анан албетте жыйынтыкта чыккан жок, эч нерсе өзгөргөн жок да согуш талаасында. Ошондо Дональд Трамп өйдө ылдый болот да. Эң негизгиси ошо бир күн айтат, ошо Путин тынчтыкка жарабайт экен, Путин тынчтыкты каалабайт экен, ошон үчүн биз деген ошо Путинди жазалайбыз, бүт куралды Украинага берем дейт. Эртеси күнү дагы кайра ошо жок, дагы 2 жума күтөбүз дейт. 2 жуманын 1 жумасы өтүп кетти бүгүнкү күнү. Анткени ошо Аляскадан сүйлөшүүлөр аябай начар өтүштү деп атат. Ошого катышкан адамдар айтып атышат, өзүнүн баягы журналисттер менен сүйлөшкөнүндө 10 эле мүнөт сүйлөштү да, бүт рас терисин сыйраганда, бул деген токко тер жерин алганда 10 эле мүнөт болду дейт. Калган баары спектакль да, эми баягы сөз сүйлөө, кызыл килемди тебелөө, ошо бүт баары спектакль болду. Бирок накта сүйлөшүп атканда ошо Трамп айтты, ушундай келишимге келели, согушту токтот, ошо кээ бир территорияларды алмаштыралы деп айта баштаса эле, Путин айтты, эч кандай мындай алмаштырбайбыз, биз өзүбүздүн позициябызда турабыз. Эгерде позицияны карманбасаңар, анда ошо эч кандай сүйлөшүүнүн кажети жок дегендей болушту. Дал ошол маалда болбогон эле нерселерди сүйлөп баштады дейт. Ошону уккандан кийин дейт, Америка Коңшу Штаттарынын лидерлери катышкандар, Дональд Трамптын тегерегиндеги ошо адамдар, алар мындан ары сүйлөшүүнүн деле мааниси жок деп айткандай болушту. Ошондон мындай жолугушуу үзүлүп кетти да. Үзүлүп, андан ары пландаштырылган түштөндүрүү болбой калды. Түштөндүрүүнү мындай кылбай эле эки жак тең тарап кетти тез эле. Ошол жерден дагы Swift системасы менен орусиялыктар самолетуна керосин куябыз десе, Swift системасы иштеттирбей койду. Америка Коңшу Штаттар жагы ошон үчүн Орусия тарабы баягы накталуу акча менен самолеттун бензинин төлөштү. Ушундай нерсе болду. Аябай ушундай начар карым катнашты көрсөтүп жатат бул нерсе. Анан албетте кетишти да орусиялыктар. Сүйлөшүүлөрдө Кытайга барам деди Путин. Кытай менен анан ошол жерден Си Цзиньпин менен сүйлөшөбүз, андан ары эмне кыларыбызды билебиз, чечебиз дегендей болду дагы. Бул нерсе ошо Трамп ошол себептен анан жолугушуу бүткөндөн кийин 2 жума берели, дагы 2 жуманын ичинде эмне болор экен көрөлү деп айта баштады. Анан бир күнү айтат Трамп,
куралдын баарын Украинага берем, бул Путин такыр согушту токтотпойт. Бул деген мени такыр ушундай көңүлүмдү калтырды. Мен алдап эле кечке эле ушинтип бир сөзгө турбай ушуну кечке бир кандайдыр чечим кылбай эсимди оодарып атат. Ошон үчүн мен Украинаны колдойм, жеңгиче деп бир айтат да, экинчи күнү кайра айтат, жок кое тургула, Орусия бул держава, карашыбыз керек, анын дагы болуп жаткан ушул талаптарын эске алышыбыз керек, тың шашыбыз керек деп кайра ушундай айтып калат да. Ушуну кечке эле бир мындай туруктуу пикирге келбес болду, бирок баардыктар айтып атат. Эң негизгиси Путин ошо Трампты чекитине жеткирди дейт да. Анын эң негизги ролду да ким ойноду? Евро биримдиктер ошо жолугушушту Трамп менен, евро биримдиктин лидерлери. Анын арасынан дагы ошо Зеленский дагы жолукту Трамп менен. Ошо Ак үйдө барып туруп костюм кийген, анын дагы ошо айтышып ага Зеленскийге, мынакей костюм силерге жарашат турбайбы деп, ошо өткөндө костюмун сындаган журналист кайра ошентип айтат, Трамп айтат, ошо бул журналист сени сындаган болчу деп атат. Зеленский да тамашалап, силер болсо костюмду такыр алмаштырып алыптырсыңар деп айтып, анан айтат, бир канча бир убакыт, узак эле убакыт дейт, 25 мүнөттөйбү же 1 сааттын чукулунда ошо Зеленский Трамп менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болуптур. Ошо Зеленский эрикпей, анын командасы бул жолу аябай жакшы даярдаган экен. Ошо орус пропагандисттердин айтылган сөздөрүн Америка Кошмо Штаттарын чаңга сапырабыз, радиоактивдик чаң кылабыз, Америка Кошмо Штаттарын алдайбыз, ойнотобуз, баягы Трамп бул Зеленскийге окшогон клоун, Трамп карабайсыңбы алжыган абышка Байдендин дагы өтөр деген бүт сөздөрүн жыйнап туруп, ошо атайын жасалма интеллекттер бар, бүгүнкү күнү ошо өзүнүн окшотуп туруп англисче которуп салат да, тез ошондой өзү англисче сүйлөп аткандай кылып салат. Ошонун баарын роликтерди жасап туруп, эрикпей Зеленский бир нече убакыт ошо Трампка көрсөтүп тур, Трамп аны көрүп туруп, аябай жини келиптир, бул айтыптыр, биз буларды адам көрсөк булар бизди ушинтип мазактайт турбайбы? Эгерде могу расмий пропагандисттер түзмө-түз Кремлден ушундай буйруктарды алып туруп, анан ушундай бизди мазактаса, анда биз эмнеге булар менен ушинтип адамча сүйлөшөбүз деп өлө ызаланаттыр дагы, өлө ачуусу келип, баягы ичи түтөптүр да. Мунун баары айтып атышат. Бул эң таланттуу, эң баягы укмушундай иш чара болду дейт. Зеленский саясатчы катары бышыптыр деп айтып атышат, анын командасы да бышыптыр дейт. Анткени Трамп дал ошондой киши да, ага экономикалык, мисалы үчүн маалыматты берсең, цифра карматсаң, презентация берсең, же болбосо кандайдыр бир аскердик ушундай саясий кандай доклад кылсаң, ал тоотпойт, укпайт сени дейт да. Ага эмне гана дебесең, кулагынын бир кулагына кирип, экинчи кулагынан чыгат дейт. Трампты жеке өзүн көрсөтсөң, кандай көрүнүп атканын көрсөтсөң, авторитетин тийгизе турган сөздөрдү айтсаң, же болбосо көтөрө турган сөздөрдү айтсаң, ошондо гана таасир болот дейт да. Ушуну баягы ачкычын тааптыр Зеленский, ачкычын таап туруп, ошо жүрөгүн ачыптыр деп айтып атат Трамп. Анткени ушул эле нерсе, ушундан кийин дейт Трамптын командасына кишилер пайда болду дейт. Ошо Орусиянын пропагандалоо каналдарында эмне деп айтылып жатат, Путиндин сөзүнөн, Медведевдин твиттеринен эмне деп айтып жатат, ушунун баарын которуп баштады да, жана Трампка көрсөтүп башташты дейт да. Бул деген Орусия үчүн өтө кооптуу, анткени Америка Кошмо Штаттарынын бюджети килейген, триллион долларлаган. Орусияныкы 600 миллиард доллар эле да. Ошон үчүн Орусияныкы Трамптын жини келсе, анда чын эле Орусияда чоң маселелер пайда болот деп айтып атышат да. Бирок ошентсе дагы баары эле Трамп ракеталарды да уруксат берип атат, баягы Рам деген ракеталарды жиберип атат. Азыр Украинага 3000ден ашык жиберип башташыптыр. Ушундай ызаланып ачуу келгенинен мурунтан бери эле даярдалган деп айтып атат. Эми 3000 даана бул бир чоң чатактарды жасап иш фронтко жардам берет да. Фламинго деген дагы ракетаны иштеп чыгышты. Бул Британиянын ракетасына окшош экен өтө. Мурунку Орусиянын Рейс деген ошо атайын учуучу мишень, бута катары самолетторго иштетилген, ошого окшош экен, же болбосо баягы реактивдик БПЛА учкучсуз учакка окшош. Согуш майданынан колдонуп биринчи отчетторду берди. Бир тонна жардыргыч заттар, бул деген 3000 километрге чейин алып барылат экен, Уралга чейин. Мисалы үчүн Орусиянын көп жерлердин чейин алып барылат.
ошону массалык түрдө ошо иштеп башташыбыз аз калды деп айтып атышат. Украинанын баягы расмий аскердик ушундай өндүрүштүк өкүлчүлүктөрү. Албетте буга Орусиянын да пропагандалоо каналдары айтып атат, бул деген таза эмес, бул деген британиялыктар жасап берген окшойт депчи. Анан дагы кошумча буревестник деген ядердик кыймылдаткыч менен коштоло турган ракетанын сыноолору мындай ийгиликсиз өттү деп жатат. Эгер байкоочулар радиоактивдик издер калды дейт, старттан жарылды дейт. Андан сырткары дагы Украина жанданып кеткенсип ушул Донеччинадан 3-4 айылды бошотту дейт. Баягыда бир видеомдо көрсөттүм элем, ушундай айры катары кирип келген Орусиянын аскерлери ошол эле Донбасс тарапта ошону кесип өтүп, аркасынан баягы куурчап көп желдеттерин, көп аскерлерин барымтага алып, украиналыктар аскерликтер РДК арасында жүрөт Азов деген полктор аябай ушуну токтотуп ишти да. Ошентип азыр кайра аскердик артыкчылыктар, аскердик алдыга жылуулар Украинанын колунда болуп калды да. Ошентип баары азыр күтүп атышат. Путин коопсуздук кеңеши менен сүйлөшүп атканда ошонун жөнүндө айтты алгачкы жолу тарыхта. Бизден ушундай жоготууларга учурап атабыз. Эмнеге ошо биздин фронтто болуп аткан иш аракеттерибиз ушундай баягы нерселерге кабыл атат деп ушундай дааттана айтты. Албетте бул деген байкашыбыз боюнча баягы кичине нерсе, ошо Украинанын кичинекей болсо дагы ийгиликтери кайра ошо жаккан жок коопсуздук кеңешке Орусияныкына. Анан сырткары дагы карасак ушул азыр бүт дүйнө жүзү фондолук биржалар, экономисттер, саясаттануучулар ушундай күтүп калышты да, эмне мындан ары боло турган болду экен деп. Дагы бир жума калды, ошо Си Цзиньпин менен жолуккандан кийин Путин өзүнүн жообун айтат. Негизи бул согуш баягы Кытайда чечилип калды дейт, айтып атышат да. Анткени бүт ресурстардын аркасы, акчасы Кытай менен Индиядан, башка өлкөлөрдөн түшүп атат. Орусияга куралдын баягы жогорку деңгээлдеги технологиялары Кытай аркылуу келип атат Орусияга. Албетте ошо Кытайдын пикирисиз андан аркы тынчтык болушу мүмкүн эмес деп айтып жатышат. Ошону менен бирге бүт экономисттер айтып атат, ошо биржалар тынчтыкты күтүп атат окшойт депчи, тынчтыкка даярданып атат окшойт деп. Бирок башка экономисттер, ошол анын арасында мен да бармын, байкап атабыз. Ошо соодалар күчөп атат, баягы атайын жардыргыч заттарды же металлдарды жасаган ушундай кандайдыр бир запастарга, сырьего соодалар күчөп атат. Орусиянын армиясында 100 миңдик ушундай контингент аскер күчтөрү турат дагы эле ошо чек-аранын жанында. Кошумча курал жарактар болуп атат, НПЗлар күйүп атат, украиндиктер согуп атат. Бирок украиндиктердин бүгүнкү күнү алдыга жылуулар жетиштүү эмес. Кичинекей ийгиликтери дагы эске алынса, анча катуу алса деле болбойт. Анан согуш дагы узак болот го. Евро биримдиктин дагы эле өндүрүштөрү бүгүнкү күнү жетишпей жатат да. Ошон үчүн бул согуш дагы бир 2-3 жылга созулуп кетет деген ой пикирлер бар да. Менде да ошондой ой пикир бар. Кыскасын айтканда, ошо Трамптын Аляскадагы жолугушуусу Путин менен эч кандай ийгиликтүү болгон жок. Бир гана кичинекей ийгиликти Украина алды да. Украинанын ийгилиги дал ошол баягы атайын Трампка баягы видеолорду көрсөтүүсүнүн аркасы менен жаралды десек болот да. Анан албетте баары бир эчтеке чечиле элек. Мурункудай эле кишилер өлүп атат, согуш жүрүп атат. Баары абада илинген да. Анан мындан ары ушинтип кечке улана берет окшойт деген ой пикирлер да жаралат. Эмне деп ойлойсуңар? Комментарийлерге жазгыла, эмки видеолордон көрүшөлү. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал.
Вот туда. Ага. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.